Тилчи жана лексиколог Хусейн Карасаевдин 120 жылдыгына карата даярдалган тарбиялык саат. Тилчи, лексиколог жана лексикограф, агартуучу, адабият таануу боюнча окумуштуу, фольклор боюнча изилдөөчү, филология илимдеринин кандидаты, профессор, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, Касым Тыныстанов атындагы сыйлыктын лауреаты Хусейн Карасаевдин өмүр жолу. Хусейн Карасаевдин басып өткөн өмүр жолу ары өрнөктүү, ары өнөрлүү, даңазалуу жол. Хусейн Карасаев 1901 жылы Ысык көл облусунун Түп районуна караштуу Токтаян айылында төрөлгөн. 1914-16 жылдары Караколдогу Орус Тузем мектебинде окуйт. Тери карак, зирек бала Пушкиндин ырларын жаттап, Орус илим булагынан суу ичет. 1916 жылдагы Алаама түркүндө эл менен бирге Кытайга текеске качышат. Жаш Хусейн жан сактоонун айынан кой багып, текес өрөөнүн бийлеген Кытай чек арасындагы тилмеч сакчынын баласын окутуп жан баккан экен. Мына билимдин пайдасы. 1925 жылы Ташкентке барып, Кыргыз-Казак таалим-тарбия институтунда кирип окуйт. Кыргыздын туңгуч гезити Эркин тоону чыгаруучулардын тобуна кирет. 1924-25 жылдары Орто Азия мамлекеттик университетине жумушчулар факультетине сабак берген. 1926 жылы Ишеналы Арабаев экөө жаңылык китебин жазышат. Терең билим алуу максатында Ташкенттеги окуусун таштап, 1928 жылы Ленинград шаарындагы Чыгыш институтунда түркологиялык семинариясына кирет. Андан кийин Константин Юдахин экөө кыргыз-орус сөздүгүн түзүшкөн. 1931 жылы Ленинградтагы Энукидзе атындагы Чыгыш институтун аяктап, Фрунзеге келип, Адабият институтуна ага кызматкер болуп ишке орношот. Фольклорду жыйноого катуу киришип, Тоголук молдону Нарындан чакыртып келип, анын чыгармаларын алтын фондуга алган. 1931 жылы адабият жыйноо инструкциясын жазып, эл арасынан манасчы издеп, айтылуу Саякбай Каралаевди алып келип, Саякбай Каралаевдин айтуусунда манас эпосун жазып алууну уюштурган. 1941 жылы согуш башталып, аскерге барбай турган буйрук беришет. 1944 жылы кандидаттык диссертациясын жактап, чыгармачылыкка катуу киришип, бир нече китеп жазат. 1949 жылы кылдан кыйкым таап, Кыргыздын мыкты жигиттери Саманчин, Бекетов, Байжиев жана башкалар камакка алынат. Мына ошондо Хусейн Москвага Ломоносов университетинде лекция окууга чакырып келет дагы, ошентип Каргашалуу 1937 жылдын укуругу Хусейн Карасаевга жетпей калат. Бирок ошентсе да бир сыйра камалып чыгат. Хусейн Карасаев 1998 жылы каза болуп, сөөгү өз жерине коюлган. Жалган жала куугунтук болбогондо, бул киши капкачан, доктор, академик болмок. Бир жолу Чыңгыз Айтматов өзүнүн айдоочусун жөнөтүп, аксакал, сиз чарпылбаңыз, жаза бериңиз, архивге бериңиз, кийин эл өзү сиздин чыгармаларыңызды окушат деп айткан экен. Хусейн Карасаевдин эмгектери жаңылык
Чоңдор үчүн окуу курал 1927 жылы латын арибинде чыккан. Орусча кыргызча сөздүк Батманов, Карасаев. Орусча кыргызча сөздүк Шукуров, Юдахин, Карасаев. Кыргыз тилиндеги жөндөмөлөр семантикасы Фрунзе, Шары. Кыргыз ырларынын түзүлүш системасы жөнүндө Советтик Кыргызстан. Орфографиялык сөздүк Яншансен, Карасаев, Фрунзе. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү түгөйлүү сөздөр Камус-наама, Манас эпосундагы көөнө сөздөр түшүндүрмөсү, баштан өткөн мажаралар, накыл сөздөр, 2-том. Манас эпосундагы накыл сөздөр тууралуу өздөштүрүлгөн сөздөр Күлкү-наама, Хусейн-наама, Өмүр баян китеби. Сыйлыктары: Эмгек Кызыл Туу ордени, Манас ордени, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери.